Бейиш нуру. Бал арысы. Сыртынан жөн эле учуп жүргөн жаратыктай көрүнгөн менен терең изилдеп акыйкат көзү менен карай турган болсок, жөнөкөй эмес, тескерисинче өтө чеберчилик менен жаратылган бир макулук экенин билебиз. Бүгүн бал арысын талкуулап жатып, дагы бир жолу таң калтырабыз сиздерди. О, менин бир туугандарым. Негизи эле бул ааламдагы бүткүл жаратыктар таң калыштуу. Болгону жөн эле тиктей бербей көңүл буруп караш керек. Анда кеттик. Бир балчелектин ичинде 10 миңден 80 миңге чейин бал арысы жашайт. Бир эле балчелектин ичинде Каракол шаарынын элинин санынчалык ары жашаса да, эч башаламандыкка кабылышпайт. Эч бир жеринде тартипсиздик, хаос болбойт. Тескерисинче, баары иреттүү түрдө жашашууда. Ар биринин милдеттери так бөлүштүрүлгөн. Бул милдеттердин бирөөсү тазалык. Ооба, бал арылары тазалыкка өтө маани берген бир жаратык. Албетте, бал сыяктуу ырыскынын жаралышына себеп болгон бир макулук таза болушу керек да чынында. Тазалык милдети ургаачы арылардын мойнунда. Алар балчелектин ичине түшүп калган керексиз таштандыларды, же болбосо өлүп калган арыларды түртүп сыртка чыгаруу менен өздөрүнүн чоң бөлмөсүн тазалашат. Бул таштандылардын арасында арылар түртүп сыртка чыгара албай турганчалык чоң таштандылар да болуп калат кээде. Бул чоң таштандылардан бактериялар бөлүнүп чыгып, арыларды кырып жок кылып салышы мүмкүн. Бирок бул чоң таштандыларда арылар үчүн маселе эмес. Себеби арылар жаратылышынан эле прополис аттуу затты бөлүп чыгара алат. Прополистин эң чоң өзгөчөлүгү бактерияны жок кыла алуу өзгөчөлүгү. Башкача айтканда, дүйнөдөгү эң күчтүү табигый антибиотик. Бул прополисти арылар кайдан алышат? Арылар дарактардын бүчүрлөрүндөгү желимдердин чайырларын алдыңкы жабактары менен чогултат. Аны өздөрүндөгү ферменттер менен аралаштыруу аркылуу прополисти даярдашат. Андан кийин бул прополисти арткы буттарына жабыштырып, чогултуп алышат да балчелекти көздөй учушат. Балчелектеги сыртка чыгара албай койгон чоң таштандыларды ушул прополис менен жаап, сыртынан мумиялап салышат. Натыйжада бактериялар да тарабай калат. Мынакей, бал арылардын таң калтырган соңку доордун илим техникалары менен араң изилденип чыккан бир иш аракетине караңызчы. Азыркы күндө адамзат үчүн эң чоң түйшүктөрдөн болгон таштанды маселесин кичинекей арылар кантип оңой эле чечип коюп атат. Балчелекте 10 миңдеген арылар болгонуна карабай, кантип оңой эле башаламандык жаратпастан милдеттерин бөлүштүрүп алып жатышат. Кайсылары кайсыл ишке жөндөмдүү экенин кайдан билип алып жатышат. Ар бир ары өз милдетин кантип билип жатат. Ким буларга бул милдеттерди берип жатат? Кичинекей ишканадагы милдет бөлүштүрүү жана персоналдарды башкаруу иштери ушунчалык оор. А бул акылсыз болгон арылар кынтыксыз түрдө командалык иш аткарууну кантип ишке ашырып жатышат. Кантип ошол ашар системасын, группа болуп иштөө методикасын кемчиликсиз жүргүзүп жатышат. Жогорку деңгээлдеги тазалоо жана мумиялоо иштерин кимден үйрөнүштү? Прополисти азыркы күндүн илимпоздору да толук изилдей алышпай жатат. Арылар бул прополисти кантип иштеп чыгып жатышат? Балчелектеги таштандыдан бактерия чыгаарын кайдан билип алып жатат бул акылсыз макулуктар? Прополис менен бактерияларды жок кылуу иш аракетин ким үйрөттү буларга? Прополисти өндүрүү үчүн керек болгон химиялык билимди арылар каяктан алышты? Бул илимди аларга ким үйрөттү? Ким? Адамдын акылы да алсыздык кылган бул иш аракеттердин ээси акылсыз арылар болушу мүмкүн эмес. Бул суроого Курандан бир эле аят менен жооп берели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Эгең бал арысына, тоолорго, жыгаштарга жана адамдардын курулуштарына уя сал деп илхам берди. Аяттын башындагы ва ауха деген сөз вахий кылды, илхам кылды, буйурду деп которулууда. Бул сөз Аллахтын жардамы менен өзүнө пайдалуу болгондордон пайдаланып, ал эми зыяндуу болгондордон качуу, жашоосун уланта алуусу үчүн өзүнө керектүү жөндөмдөргө Аллахтын жардамы менен ээ болуу деген маанилерди туюнтат. Демек, Курандагы бир ва ауха сөзү ушунча маанини берип, биздин суроолорубузга бүтүндөй жооп берип, чоң илимдин эшигин ачууда. Демек, Аллах бал арысына бул жөндөмдөрдү илхам кылган экен.
А баларысы болсо инсанга кызмат кылат экен. Алардын милдети ушул. А буларды уккан биз инсандардын эң чоң милдети эмне? Албетте, милдетибиз Аллахка баш ийүү, моюн сунуу. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.